Эч нерсе болбогондой болуп, биз мыйзамдарды талкуу кылып отуруп алганыбыз эл өкүлчүлүгү деген бийик наамга татыксыз болуп калабыз. 23 киши кармалып аткан болсо, 23 үй бүлөнүн аркасында 5тен киши болсо дагы жүздөгөн кишилердин тагдыры маселе болуп атат. Көпчүлүк учурда өкмөт киргизип атат, президент суранып атат, ушуну кезексиз карап коелу, колубузда кагаз жок болсо деле кезексиз карап коелу деген демилгени көп көтөрөбүз. Мен ушул демилгеден колдонуп туруп биринчи жолу көтөрөм ушуну. Кезексиз эле бүгүн күн тартибине киргизип, болгондо дагы кече тийиштүү комитет караптыр. Тийиштүү комитеттин позициясы белгилүү. Ушуну кезексиз ушул маселеден карап баштасак, маалыматтарды угуп алгандан кийин анан мыйзамдарды талкууга өтө берсек. Аткарылбагандан кийин, мыйзамдар аткарылбагандан кийин үстөккө босток ала бергенден эмне пайда? Аткарылган күчүндө турган мыйзамдардын аткарылышы жөнүндө бир маалымат угуп коелучу, кандай болуп атыптыр, эмне болуп атыптыр? Биз кабыл алып кол коюп берип аткан мыйзамдардан пайда барбы, жокпу деген маселеге жооп болуп калат. Ошондуктан мен сунуш киргизем, жогорку кесиптештерибиз айткан маселени добушка коюп күн тартибине киргизип, кезексиз ушул маселеден баштасак дегенде. Кече комитет караган экен, ошол комитеттин корутундусу менен чогуу ушуну кезексиз биринчи карап коелу, ушул маселени кароодон баштайлы бүгүн жумушту деген сунуш берип атам. Ушуну добушка коюп койсоңуз. Процедурный маселе да бул. Мен түшүндүм, Адакан Кимсанбаевич. Азыр мен Сүйүн Абдулдаевичтен сурайын. Сүйүн Абдулдаевич, кече комитеттин чечим чыгардыңыздар да бул боюнча, Ооба, туура айтасыз. Кече биз комитет 2022 жылдагы 23 октябрдагы болгон окуя боюнча биз Ички иштер министринин жетекчилигин жана башкы прокуратураны чакырып маалымат уктук. Тергөө амалдары кандай жүрүп атат, мыйзам бузуулар жокпу деп, себеби социалдык тармактарда өзүңүздөр көбөйсүздөр окуп жатпайсыздар. Абдан көп мыйзам бузуулар болуп атат. Мыйзамды бузуп, суроо тергөө амалдары жүрүп атат деген. Ошол боюнча бизгече чакырып кыскача маалымат уктук алардан. Эми өзүңүздөр туура түшүнөсүздөр, мыйзам чыгаруучу биз органбыз. Жазылып калган экен мыйзамдачы. Депутаттар, комитеттер тергөө амалдары жүрүп атканда тергөөнүн ишине жана соттун ишине киргише албайт депчи. Биз тереңине сурайбыз дегенбиз, бирок өзүбүз тергөө амалдары жүрүп атканда биз өзүбүз мыйзам бузуп албайлы деп биз негизги маалымат уктук да чечим чыгарып тапшырма бердик. Ички иштер министрлигине дагы терең, объективдүү тергөө амалдары жүрсүн деп, жана ошондой эле мыйзам бузулбасын деп башкы прокуратурага дагы биз тапшырма бердик. Анан бул тапшырма бердик, бул кече биринчи отурум болду комитеттин. Биз буну ар дайым көзөмөлдөп турабыз. Ал жерде жана бир канча аялдар боюнча дагы сөз болуп жатпайбы, эмнеге аялдарды камап атат, чыгарса болобу деп. Ал боюнча да биз суроо бердик. Тергөө амал жүрүп атканда аныкталдыбы бир кандайдыр бир маалыматтар, ал боюнча жооп берсеңиз десек, алар айтып калды, дагы бир маалыматтар бар деп. Ошон үчүн кечеги урматтуу депутаттар, бул комитет биринчи отуруму болду. Биз эми буну өткөрүп коюп эле тапшырма берип коюп жаап койгон жокпуз. Кече официалдуу биз тапшырма бердик аларгачы, сунуш бердик. Анан кийин эми тергөө амалдары жүрүп атат экен, алардын ар биринин жактоочу адвокаттары бар. Анан мен өзүм да ушул коргондо иштеген, биз өзүбүз тараптан мыйзам бузулбасын деп, мен көп депутаттардын сын пикирлери, мына сүйлөгөн ойлорун урматтап сыйлаймын. Анан биз эми туура түшүнүп, биз терең кире албайт экенбиз да ал жаккачы. Сурап, эмне болду айтчы, мындайды ар бир баягы кармалган шектүү боюнча. Шектүү деп алар кармалды да, бул массалык башаламандыкты уюштурууга даярдык көрүү беренеси менен болду да. Бул 278 берене 36 аркалуу, 36 бул даярдык, ошо 36-278 берене менен болду. Эми туура түшүнүңүздөр, мен деле объективдүү, абдан катуу, терең 1-2 саат талкуулап карайбыз дегенбиз, бирок мыйзам жол бербейт экен ал жердечи. Урматтуу депутаттар, мен айтайын деген мына Сүйүн Өмүрзаковичтин айткан сөзү туурада мен коллегалардын сөзүнө кошулам, бирок бүт нерсенин өзүнүн орду бар да. Мен айтат элем, мына Адакан Кимсанбаевичкечи бүт каерден болсо баягы өзүнүн баягы пиарын чыгарганга, пиарын иштеп чыкканга баягындай көп сөздөр сүйлөп атат да. Мен Адакан Кимсанбаевичке айтат элем, токтотуңуз, мындай болгон, мындай сүйлөгөн болбойт да. Элге пиар, жөнөкөй жерден пиар иштеп болбойт. Мамлекет азыр кыйын акыбалда турганда кичине бир мындай мамлекеттик сыр бар дейт, кичине бир мындай сабыр кылып турган жакшы. Анан мен айтат элем Адакан Кимсанбаевичкечи, кимден кийин баягы дин жөнүндө сүйлөйсүз, билем дейсиз, бирок билем дегениңиздин билбегениңиз өкүнүчтүү да. Дин жөнүндө сүйлөйсүз, ар дайым баягы выбор маалында, агитацион маалдарда дин жөнүндө сүйлөп жүргөнсүз. Андан билем дегениңизден билбегениңиз өкүнүчтүү да. Мен айтат элем,
кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо күндү карап таш урган мен барабар да. Ал таш өзүңүзгө тийиши мүмкүн. Мындай кичине бир сыйлап мамлекетке ушундай биздин өлкө башчыда эч ким 30 жылда эч ким андай жакшы иштерди алып барган эмес. Мына күч баягындай күчтүү жанагы баягы оружияларды алып келип мамлекетке 30 жылда эч ким мындай биздин бийлик башында турган президентибизде эч ким иштеген эмес. Сиз 30 жылда бир кирпич алып келген эмессиз. Мен айтам, сиздей азыр сиз менен тең келе турган бул жерде жигит мүнөздүү адамдар аз. Сиз менен тең келе бир гана баягы аял киши тең келбесе, мындай жөн жерден пиар иштеп, мындай бул жерде дүрбөлөң кылбаңыз элдичи. Күч органдар өздөрү чечет. Мына Сүйүн Абдуллаевдин сөзүнө мен кошулам. Любой нерсенин өзүнүн убакыт сааты келет. Мен айтам, азыр сиз менен кийин сөзүмө комментарий бербеңиз. Чыгып сүйлөй турган болсоңуз, мен сизге айтайын. Мен чыгып мен сизге билем деген, билбеген нерсеңизди мен түшүндүрүп берем, кабинетиңизге бар. Бул жерде биздин депутаттарга тоскоол болбойлу. Рахмат. Сүйүн Абдуллаевичтин сөзүнө кошулам. Азыр укук коргоо органдары иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Ошол жумуштар бүткөндөн кийин карасак болот. Анан теги Фархат инимдин да сөзүнө кошулам. Биздин коллегабыз эми билесиз, өзүнөн башканы жакшы көрбөйт. Өзүнөн башканы акылдуу сезбейт. Бул эми дешевый пиар да. Дешевый пиар. Эми бул жанагы мен кечирип коем, эми улуу сөздө айып жок дейт. Бул политический мусор да. Одно и то же. 30 лет одно и то же. Себе пиарить нужно. Публика ойнош керек, өзүнү пиаритиш керек. Ошон үчүн ишти алып баралы. Сүйүн Абдуллаевичти мен колдойм. Кийин укук коргоо органдарынын жумуштары бүтсүн, чакыралы, келели. Биз деле переживать этип атабыз. Биз деле күйүп атабыз. Биздин жарандар. Чоң рахмат.